Урматтуу Лапорта мырза, биздин өлкөбүзгө алгач рет келип жатасыз. Кош келиңиз. Сиз менен күнөстүү Кыргызстандан, кыргыз бермети болгон Ысык көлдөн көрүшүп жатканыма кубанычтамын. 100 жылдан ашуун тарыхы бар Барселона клубунун Кыргызстанга келиши кыргызстандыктар үчүн бул чоң сыймык. Биздин футбол күйөрмандарыбыз Барселона футбол клубун, анын Европадагы эң чоң стадиону Камп Ноу аренасын клубтун азыркы башкы машыктыруучусу Хавьер Эрнандести ал өз кезинде көп жыл бою Барселона клубунун курамында ойногондугу тууралуу жакшы кабардар биздин элибиз. Урматтуу Лапорта мырза, клубтун президенттигине 2003 жылдары келип дароо эле жаңыча иштеп, Рональдиньо, Месси, Райкард, Пуйол, Хави, Иньеста, Неймар сыяктуу атактуу оюнчулар менен келишим түзүү менен ишти жаңыча баштап, клубтун ишмердүүлүгүн арттырууга чоң салым кошконсуз. Сиздин жетектөөңүз менен клуб бир нече жолу Испаниянын чемпиону, Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү болгон. Азыркыга чейин клубтун өнүктүрүүсүнүн үстүндө талбай иштеп келе жаткандыгыбыз дүйнө жүзү боюнча футбол күйөрмандары жакшы билишет. Барселона клубунун 144 миңге жакын мүчөсү бар. Барселона футбол клубу футзал, гандбол, баскетбол, волейбол, регби, жеңил атлетика боюнча Барселона командаларын каржылап келет. Мына ушундан улам дүйнөдөгү башка клубтардан айырмаланып, Барселона чыныгы элдик клуб деген атка татыктуу десек болот. Мындай элдик клуб деген атактан албетте сиздин өжөрлүгүңүздүн, эркиңиздин бекемдигинин, талбаган эмгегиңиздин үзүрү десек болот. Акыркы эле 2023 жылы Катарда өткөн дүйнө чемпионатка сиз жетектеген клубтан 17 оюнчусу катышып рекорд койду. Башка клубтардан мынчалык көп оюнчу катышкан жок. Бул дагы сиздин маңдай териңиздин натыйжасы десем жаңылбайм. Мына ушундай дүйнө жүзүндө 29 академиясы бар Барселона клубунун Борбор Азиядагы биринчи академиясы Кыргыз Республикасында ачылып жаткан, албетте бул биз үчүн чоң сыймык. Себеби мындай атактуу эл аралык академиянын биздин өлкөбүзгө ачылышы кыргыз футболунун улуттук курама командабыздын өнүгүшүнө өбөлгө болуп чоң салым кошот деген ишеничтемин. Ошол үчүн сиз жетектеген клубга ыраазычылыгымды билдиремин. Өлкөбүздө Барселона академиясынын ачылышы көптөгөн тармактарга туризм, инвестиция, спорт жана башкаларга чоң мультипликативдик таасирин тийгизет. Муну биз чоң жетишкендик деп эсептейбиз. Мындан улам бул самалыкка сиздин жеке катышууңуз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдире кетейин. Эми кеп кезегин сизге узатайын, Лапорта мырза. Excellent President of Republic of Kyrgyzstan. Рахмат, президент мырза, сиз дагы туура айттыңыз. Барселона клубу бул бир гана жөн эле клуб эмес. Биз ар кандай спортторго жардам берүүгө аракеттенебиз. Анткени биздин клуб бул баалуулуктарды сыйлаган жана биздин өзүбүздүн принциптерди сыйлаган клуб деп эсептейбиз. Клуб эмес катары эле бул биздин өзүнчө бир жаамат деп айтсак болот. Мен айтып кетсем, биздин тажрыйбаны бул футбол гана эмес, дүйнө жүзүндө ар кандай спортторго берип аткан биздин тажрыйбабыз, экспертизабыз абдан маанилүү. Бирок бул жөн эле мындай биз тандап эле келгендей болгон жок. Сиздин адамдарыңыздарга, сиздин эксперттериңизге ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени бизге Барселонага келип дагы байланыштар болду. Сиздин өзүңүз дагы салымыңыз чоң болуп атат. Анткени академиянын баалуулуктарын чогуу Кыргызстанда, региондо өнүктүрөлү деген, биздин ойноо стиль менен тааныштыралы, үйрөтөлү деген максат менен келип жатабыз. Ошон үчүн спорт бул бир гана оюн эмес, бул элдин баалуулугун, элдин өнүгүүсүнө кыла турган, салым кыла турган нерсе деп айтып кетчүмүн. Ошондуктан мен дагы абдан кубанычтамын ушул жерге келип атканыма. Мен ушул жерде сөзүмдүн аягында айтып кетет элем, биякта болгон футбол катышуучуларды жана колдоочуларды тааныйм, Айбекти да тааныйм. Бул жердеги адамдарды көрүп мен түшүнүп атам, аябай ишке мындай берилип иштеген адамдар экенин көрүп атам. Сиздердин өзүңүздөрдүн дагы мамилеңиз Кыргызстан үчүн кыла турган, сыймыктана турган аракеттердин баарын сиз да кылып атасыз. Ошондуктан биз мына Барса академиясынын жардамы менен, сиздин күчүңүз менен, биздин күчүбүз менен, экспертизабыз менен, тажрыйбабыз менен боло турган бүт жакшылыктарга алып келе турган жана
ийгиликтерге алып келе турган иш-чаралардын баарын кылганга даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан эки элдин арасында мамиле болуп жатат. Маданият биздин баалуулуктарыбызды жана биздин тажрыйбабызды бири-бирибизге үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Our cultures are together thanks to the colors of Barça and thanks to your vision, President. Рахмат, чоң рахмат. Дагы бир жолу кош келдиңиз демекчимин. Кудай буюрса, академия салынып бүтүп калса, бизден дагы ушу Барселонанын оюнчуларындай легендалар чыгарына мен терең ишенемин. Сиздердин жардамыңыздар менен. Сиздин Кыргызстанга келишиңиз биринчи эле жолу болбосун, мындан ары көп жолу улансын. Sure, I'll be delighted. Ооба, мен дагы абдан кубанычтамын.